Адам багынта албаган бийиктик жок болгонага каалоо, бир гана аракет керек. Каалоо болсо карды дагы эритсең болот деген сөз бекерден айтылган эмес. Ошондуктан биздин студиябызга келген агабыз баардыгыбызга ушунчалык мотивациялык күч кубат берип жаткан учуру. Себеби китеп окугандан сырткары жөө жүрүш боюнча жалпыбызга жаштарга айрыкча мотивация берип келген агайыбыз бүгүн бизде конокто. Талас жергесинен атайын конок болуп Бишкек шаарына келип калган Ички иштер министрлигинин ардагери Замирбек Асанов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Келиңиз анда жалпы эл менен амандашып алыңыз, андан кийин маек таштайлы. Ассаламу алейкум. Калай калк, арбаңыздар. Мен келген максатым ушу таластан элди ынтымакка чакырайын деп келдим. Ырыс алды ынтымак дейт. Илдерки ата-бабалардын макал лакаптары бар, китепти окуп ошондон ынтымагы бар элдин ай жок кара түндө да асман да күн турат дейт. Ынтымагы жок элдин күн жаркырап тийип турса да уулдар иттей ыркырат. Ыркырбайлы, ынтымакка келели, биригейли, бир муштум болойлу. Манаста айткандай, бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет. Таарынба кыргыз таарынба, таарызаң талап жеп кетет. Таарынып кетти кыргыз деп дала элге кеп кетет. Дала элге кеп болбойлу, таарынбайлы, бөлүнбөйлү. Бир жаккадан баш чыгарайлы, бир жеңден кол чыгарайлы. Ошого ынтымакка чакыруу максатында жөө жүрүш кылып, бул Байтик атанын ошол жерден баштап кошулгула мага. Чуркайым дегендер, жөө жүрүш кылам дегендер, Таласка чейин элди ынтымакка чакырып, жөө баралы. 260 километр жөө ошол чуркап барам, жөө барам, ошол жака барып, ошол максат менен келдим, ынтымакка чакырганы. Агай айтсаңыз, анан буга чейин баягы мындан 8 ай жогоруда айтып калдыңыздар, 8 ай 5 күн мурун 60 жашка чыктым деп, анан буга чейин дегиле спортко көз карашыңыз кандай эле, дегиле спорт менен канча жылдан бери машыгып келесиз? Мен спорт менен жаш кезде эле кызыгып жүрчүм. Анан кийин армияга барганда, армияда Ленинградда служба кылгам. Анан Ленинградда служба кылганда ошол жерден жанагы спорт ротага попадать эттим да, ошол гира көтөрүү боюнча. Анан ошондон кызыгып, өзүм кызыгып жүрчүм. Кызыгып эле мен улуу байкем Асан Курманбек деген адагы илгери бир чемпиону окуп жүргөн убакта өшөтүп чаап, анан кийин нардым да. Анан ошон менен биз баарыбыз өзү спортко кызыгабыз, семьябыз менен баарыбыз. Анан ошондон кызыгып, анан былтыр 60 жашка толгондон кийин былтырдан бери ошо өзүм оюма келип, анан улам картайган сайын баягы немеге алдырып эле картай берсең экенсиң, жата берсеңчи, анан картайдым деп, анан кой. Анан көрө спорт менен баштайынчы, баягы немени тренировканы баштайынчы деп, анан былтырдан баштап ошо чуркап. Анан ошо мен быйыл ошол 60 жашка толгон байланыштуу ошо юбилейди 60 жашымды ушу чуркоо менен белгилейин деп атам да. Максатым бир жагынан элди ынтымакка чакырып. Анан элдерге окшоп тиги мен акчам жок, тиги ресторанга, анан көрө акчанын ордуна ушундай элди ынтымакка чакырып, ошол максатта келип, ушул 60 жашка толгонумду ушундай кылып өткөзөйүн деп келдим да. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Анан былтыр Таластан Суусамырга чейин бир түндө чуркап бардым деп дагы кечээ жакында сүйлөшкөндө айттыңыз. Анан ошондо кандай кыйынчылыктар болду? Артыңыздан баягы карап суу эрип дегендей жардамчылар болдубу? Таластан өзүмдүн айылымдан баштап чыккам түнкү 12-де. Анткени күндүз баягы машина көп болот да. Анан түнкүзүн баягы түнкү 12-де чыктым. Анан кийин бир сутканын ичинде кечки 12-де Суусамырга жеттим. Бир сутканын ичинде. Тамак да ичкен жокмун, жалаң суу менен. Анда жайдын күнү болчу. Ысык болуп, тиги немеге келгенде, Ленинге келгенден кийин Ленинден өйдө көстө тиги өтмөк деген аябай бийик экен, төө ашуудан бийик болот экен өтмөкчү. 100 метр бийикте турат. Төө ашы мындай серпатимен баягы мындай бийик көрүнгөн бирок тиги жакка караганда тиги төө ашы жапызыраак.
Тиги өтмөккө илгери жамгыр жааганда жок. Төө ашыга жамгыр жаса өтмөккө абжеттен кар жайт. Ал ошондо жалаң суу менен суу ичип эле суу менен келдим да өзүм баягы ар кезде текшерип көрөйүн дедим да. Ошол үчүн анан азыр ишенип ошо чуркайм деп атам да. Анан барып тиги кече күнү министрге кирейин деп барсам келип алар улам эртең кел анан спорт комитетке барышыңыз керек дейт. Анан спорт комитетке барсам тиги национальный олимпийский комитетке бар дейт. Анан департаментке бар дейт. Өшөтүп анан акырынан кече 3-4 бир жума болуп калды го дейм. Бир жумадан мурун ошол анан немеге акырында немеге барып калдым. Президентке кирейинчи деп. Анан кирейин деп барсам ошол кабыл алуу бөлмөсүндө бир Нурлан деген жигит, жаш жигит отуруп элек киске окшогон. Анан ошол бала айтты жигит. Ой, сиз тияка барып ушинтип кабыл албай жатат, мен кимге ошол үчүн айтайын деп келдим десем, сиз Акипресске барыңыз, тиги КТРКга деп. Анан ал жакка да бардым. Ал жакка барсам анан баягы майрам болуп аткан экен 65 жылдыгы. Анан эртең келиңиздер, эртең барсам дагы эртең келиңиз дейт. Анан ошо менен анан айлоо жок, анан айланып анан Кудай бир өзү колдоду. Ошо менен анан бул жактан кече бир классташ кызым бар болчу, ошого жолугуп баягы классташ кыздардын баарын 60 жашында ушинтип ушундай кылайын деп атам, чогулалы неметели деп анан ошо классташым кызымды издеп келсем, ошонун жанында отурган Анаркан, Ниязбек Анаркан деген, налогыда иштейт. Анан жанында Саламат деген отурган экен. Ошол ушуну айтсам, байке деп анан ошол сиздерге алып келген ошо киши болду. Ошо мурда болсо буйрук деп коет эмеспи? Буйрук ошол. Алдыда дагы кайсы жакка чейин жөө жүрүш кылсам деп ойлоп атасыз? Дагы Таласка чуркап барып келгенден кийин дагы чуркай берейин деп атам мен. Муну элди ынтымакка чакырган чуркай берейин деп атам. Сиздин катарыңызга кошула алайын деген дагы баягы айылда тургундар барбы? Тургундар мен эч ким айткан жок. Эми мына чыгам десе, кошулам десе, кошулсун, пожалуйста. Бардыгына мен замын, туура. Кошулабыз десе, кошулсун бардыгы. Мына айтып атасыз дагы 260 километр чуркайм депчи. Аны канча саатта чуркасыз болот же баягы күндөп? Мен ошол күндөп, түндөп буктабай эле эс албай эле. Эми илгерки ата-бабалар айткан, куш уйку деп койчу. Анан 1 саат уктасам эле бүттү, эс алам. Анан баягы картайгандан кийин уйку качып баштайт экен. Анан ошондой эле ошол баягы 60тан ашкандан кийин баягы байгамбар жаш деп коет го. Ошондой анан уйку качып уктагымда келбейт. Азыр эле түндө саат 2ге чейин отуруп, улам чуркап тегеренип, ак үйдүн баарын тегеренип, тиги центрдин баарын тегеренип, анан кийин чуркап, анан кийин саат 2де жатып, анан кайра саат 4тө туруп алдым, 2 саат. Чарчаганда 2 саат уктайм болду. Анан кийин 4тө туруп алып, анан кийин 4төн бери чуркап тегеренип, анан сиздер кече 8:30-да 8:20да келдиңиздер деген, анан 8де келип алып, эрте келип алып турган, кайра 9да кел деп. Ар бир нерсенин баягы эрте болушу жакшы эмеспи? Анан агай жана айтып калдыңыз, ушул жүгүргөндө жалаң суунун жардамы менен гана жүгүрдүм депчи. Деги эле организмге суу гана эмес, андан сырткары витаминдер, сөзсүз түрдө туура тамактануу да керек. Анан ошол жөө жүрүш жасап аткан учурда тамактанып аткан жоксузбу? Такыр тамак ичкен жоксузбу? Ушуга менин дагы бир сурагым келип турат. Жалаң суу менен. Жалаң суу, анан тамак, бул жанагы жупка деген тамакты апамдын атынан биз чыгарып баштадык. 3 жыл болду. Апамдын аты Нуска. Анан ошонун атынан азыр баардыгында сатылып атат. Ошол күч кубат берип атат мен. Ошо жупканы жедим, үйдөн чыгып атканда. Анан кийин алып алайын дегем, анан көрүш кылбай эле ошол жетет болуш керек деп 1 суткага жетти. Жанда ичинде майы бар, ичинде сүзмөсү бар. Кайнаган сууду куясың. Болду. Анан кийин даяр болот. Жанагы неме китлап деген ордуна бышкан камыр, 2 в одном. Наны да бар ичинде, жанагы бышкан камырда. Нанда. Анан аны дагы жанагы немеге салып жесеңиз, гүлчатай кылып жесеңиз болот, кесме кылып жесеңиз болот, каалаганыңызды кылып жесеңиз болот. Анан агай, мынакей сизди көрүп отуруп суктан атабыз. Анткени көпчүлүк аталарыбыз да ошол спортко кызыкпастан үйдө эле отуруп калышкандарын көбүрөөк көрөбүз да. Азыркы көрүп жаткан бизди өзүңүз менен тең урактагы аталарга, андан улуу аталарга кандай кеңеш берет элеңиз? Анткени мотивация катары да ошол жаштарды жүгүргүлө деп атасыз. Андан сырткары. Туура. Мен өзүм тең урактуулар мага окшоп, алар да чуркасын, үйдө жата бербей. Жата бергенде илгери атам айткан. Ой, тиги жора жолдоштору сиз пенсияга чыкпайсыз деп. Ой, пенсияга чыккан уже сен тигил тараптык болуп каласың. Мен пенсияга эрте чыкпайм деп ошентип. Эң сонун.
Таң эрте ушундай убактыңызды бөлүп бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Баягы сүйлөшөрсөк, баягы убакыт учкан куш дейт. Анан сөз көп эмес да? Сөз көп эмес. Негизи эле агай бар болуңуз дагы ушул буюрса 90 жашыңызда дагы келип Кудай буйрса, аман болсом да. Үгүттөп, жүгүрөлү деп мотивация берип жүрөр элем. Ал эске ийгилик. Сизди көргөн биздин аталарыбыз, агаларыбыз да катарыңызга кошулат деген ойдобуз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто дал ушул жөө жүгүрүүнү жаштарга мотивация катары айтып, көздөп келген ички иштер министрлигинин ардагери Замирбек Асанов конокто болду.